Нурзада айымдын колунан түрдүү даамдуу шириндиктер жасалат. Ал таза сапаттуу даамдарды күн сайын жасайт. Эми кумшекер, жумуртка, анан эң негизгиси аябай муздак сода жасалат. Бул негизи табигый азыктардан кошумча краситель эмелер эч нерсе кошулбайт. Анан балдарым таза азык жесин деп кызыгып ошону жасап жүрүп, колумдан келеткен кичине кошуналар эме кылып баштады, бизге да бышык бериңиз деп. Каарманыбыздын айтымында үйдө отуруп киреше табуу оңой эле. Бир эле убакта балдарына да кам көрүп, анан да алардын тамак ашына да акча табууга болоорун айтат. Магазиндерге чыгара баштадым. Ошо жакшы үйдө отуруп, кирешелүү. Бир жагынан балдарым каралуу, тамагым даярдалуу. Ошо менен бирге балдарыма кошумча акча табууда. Бекер отурганга да мүмкүнчүлүк жок. Иштеш керек, акча табыш керек, балдарды эме кылыш керек, багуу керек ошого. Кардарларым жакшы, аябай көп. Менен бир алган адам сөз түрдө кайра алат. Бул эми бир эле булочка эмес, азыркы эме болуп аткан пончики, анан каттама. Нурзада Орозбаева 2 жылдан бери бала багуу өргөсүндө болгондуктан ал аралыкта да жөн өткөрбөгөнүн айтат. Күнүгө шириндиктердин 5-6 түрүн жасайт. Буйртмалары да күндөн күнгө көбөйүп жатканына кубанат. Булардын бүт баарын штугун 15 сомдон заказга дагы, магазиндерге да ошондой эле өткөрөм. Бул дагы пончики. Азыр дагы түрлөрү бышып атат, эмес, краситель боёкторун жасайм, шоколаддарын сүртүпчү. Мындай каттама эметем, муну дагы магазиндерге бул деген жасалып, анан ар бир мынча тоңдуруп коюп резинке. Анан заказдар, мисалы кошуналар кайсы убакыт же болбосо ким болсо да сатканча кайсы чыгарып туруп элек, дароо бышырып ысык. Ушул боюнча кичине ишкана ачып алгым келип атат. Анан сентябрдан өзүмдүн ишиме чыксам, эки жактама иштеп, алып кетсем боло турган иш да, ошон үчүн аракетим бар. Азырынча каарманыбыздын даамдары саналуу гана дүкөндөрдө сатылат. Сатуучулар да анын кардарлары көп экенин кошумчалайт. Бул кыздын алып келген колунан жасалган даамдарына элде сүрөт алып күчтүү. Колдон жасалган, химикаты жок, анан ширин жасаган үчүн күнүнкүсү күндө түгөнүп өтүп турат. Жакшы сатабыз, өтүсү жакшы, дагы бир нерселерди кошсо дейм. Нурзада Орозбаева келечекте дагы көлөмүн көбөйтүп, дагы кирешесин арттырууну көздөп турат. Өзү жалгыз бой эне, 3 баласын ак эмгек менен багып чоңойтууда. Келечектеги максаты чакан кирешесинин көлөмүн арттырып, чоң ишкер болууга жетишүү. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.